Амансыздарбы, Супер Кечи порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде рулдагы жылдыз долбоору блогер, айтор көп кырдуу таланттын ээси Абдулла Калмуратов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыз? Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Мен да силерди көргөнүмө кубанычтамын. Алгач мындай суроо берейинчи. Бир күнү карасак Москвада, бир күнү карасак Кыргызстанда, бир күнү карасак райондордо. Деги эле саякатты жакшы көрүп турушайсыз. Ооба, жанагы өз негизи Бишкекке келип, каран Москвага кеткем себеби деле бар да. Өзүм Москвада жашайм. Анан кийин алиги сүйүктүм Бишкекте болгон үчүн бат-баттан келип сүйүүмдү арнап ошо кетип аткам, ошол. Сүйүктүм деп калдыңыз да. Азыр сүйүктүңүзгө бир аздан кийин сөз түрдө кайрылабыз. Анан алгач унааңыз тууралуу сөз кылалычы. Бул унаанын аталышы, баягы анкетасы тууралуу. Кайсы жылкы баасы канча болду эле? Бул машинанын жылы чыгарылган жылы 2019-жылы чыгарылган Kia Optima машинасы. Буну мен тиги Москвадан алып келгем, атайын биздин Кыргызстанга достор. Экономичный, анан эң негизгиси комфорт, анан аябай эле достор запчасттары да аябай жакшы үчүн анан ошону алып келгем. Алып келип буну атама подарка кылганбыз. Бул шефтин туулган күнүнө подарок болгон эле. Анан өзүм машиналарым Москвада болгондуктан бул жака келгенде буну имтирам ошол. Жай келе жатат. Эс алуу, жаны жаркын окуялар. Балким смартфонду жаңыртууга кез келдиби? Же жөн гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфону сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке ээ бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Ошондо бул унаанын баасы канча болду эле? Бул унаанын баасы мен рубль менен 1 миллион 550 миң рубль калганмын, рубль менен. Ошол анан сомго азыр көп эле болуп калат го дейм уже, а? Примерно сомго азыр 2 миллиондон өтөт го дейм. 2 миллиондон ашат да азыр. Азыркы курс менен. Ошол. Бул ошондо канчанчы унааңыз? Бул примерно менин өзүм азыр аябай унааларым көп менин. Примерно бул ушул шефке алынган уна, бул бир 4-чү уна болчу, уна. Андан мурда да машиналарым бар болчу. Азыр ошол. Бул 4-чү уна го дейм. Анан баягы алгачкы Кыргызстанга келген. Чет жакта да өзүнчө машинаңыз бар Москвада. Ооба да. Анан эми негизи Москвада мен айдаган машиналарым бар, аябай жакшы машиналар, кымбат машиналар. Себеп дегенде биздин Кыргызстан жолун алар талабына жооп бербейт да. Себеп дегенде бул жака алып келип ингим келет. Просто бул жакта жалко адамдачы айткандачы тез эле ходовой кетет анан ошого. Ошентип тиги Москвада эле айдайм. Анан бул жака ушундай машиналарды алып келем. Анан мындай суроо берейинчи. Алгачкы унааны айдаганды ким үйрөттү эле сизге? Анда кантип айдадыңыз эле ошол күндө эстеличи? Мен 5-классымда айдап баштагам, атамдын Фортери бар болчу. Анан ошону айдап, ошону тиги үйрөнгөмүн. Талаада чөп чабат элек, анан ошол жака чыкканда айдап, үйрөнүп, анан ошентип машинаны анан 18 жашка толгондон кийин, анан право алгандан кийин анан өзүм официально айдап баштадым. Анда дагы бирөөлөрдүн машинасын айдачумун, себеп өзүм машинам жок болчу. Ошол 23-24 жашка толгондо анан кийин өзүм машина алып, 23 жашымда алыпмын, биринчи унаамы. Анан ошондон баштап айдап баштадым. 23 жашыңызда алгачкы унааны алсаңыз, андагы баасы канча болду? Ошондо мен BMW F10 алганмын, жылы 2016 болчу. Мен примерно 1 миллион 850 миң алганмын ал машинамы. Ал машинам ошо биринчи машинам болгон, аябай көп иштеп, Москвада иштеп, BMW менен орут болчумун да. Анан BMW менен оруп, BMW-нун сүйүүчүлөрү болсо комментарийге жазып койгула, достор, BMW сонун машина, тиги Toyotадан караганда. Анан кийин ошентип айдап, анан ошо 23 жашымда ошону алып, анан ошол жакында сатып бердим аны. Анан баасы 1 миллиондон ашса, ал баягы каражатты каяктан таптыңыз сиз? Эми каражатты мен 2015-жылдан бери мигрантмын, Москвада иштейм, ошол жакта иштеп, достор, эл катары ошол азыркы эмгектенип аткан кыргыздар катары мен деле катары ошол жакта эмгектенип, иштедим, көп иштерди кылдым. Кудайым буйруса ошону иштеп, достор, аракет кылдым эле. Ошондой машиналарды минип атам. Сыры эмнеде иштеш керек? Жалкоо болбош керек. Ошондо достор көп нерсе ийгиликке жетесиңер. Эң негизгиси ата-энеңерди разы кылса, ата-энени разы кылса, адамга Кудайым бере берет экен да, жазсаң деле бере берет экен да. Ошол мен ата-энеме дайым бактылуу кылып машиналарды подарка кылып коём. Ошол жакында эми бир келин подарка кылайын деп атам. Ошол. Анда ошол баягы келин белекке берем деп калдыңыз да. Ошол баягы темасында сүйлөшпөсөк болбойт да.
Абдулланын жүрөгү бош болду экен. Абдулланын сүйгөн кыздары бар болду экен. Кызы дагы эмес, кыздары дегендер көп азырчы. Өзүңүз ушул суроого жооп бергиңизчи. Эми ошол суроого жооп берип коеюн. Мен өзү негизи биринчи бул мындай кандай десем, бир интернетке же болбосо ушинтип бир ырдап калышыма, вайн тартып калышыма, ошол вайн тартып биринчи ошо вайндан баштаганмын. Анан ошентип жүрүп менде да аябай күбөрмандар көп болду, кыздар көп болду, достор көп болду. Анан ошолорду ар ким сурай берет эле: "Абы качан үйлөнөсүң? Девушкаң барбы? Ким ал? Бизге көрсөт" дей берет эле. Анан көрсөтпөй жүргөм да. Себеп дегенде мен сүйлөшкөн кызым жок болчу. Мындай тааныш кыздар бар эле, анын өзү сенде деле көп болсо керек. Анан кийин ошентип анан кийин мындай Кудайдын насиби менен быйыл 2022-жылы мына февраль айында, январь айында анан Instagram аркылуу бир кыз менен таанышып калдым. Таанышып калып, аны менен сүйлөшүп жүрүп, арадан 5 ай өтүп, анан бир 10 күн болду окшойт, решение чыгарып бердим: бат элечи, кой, үйлөнөйүн. Себеп деген ата энем үйдүн эң чоң уулумун. Ошого алар деле келиндин колунан чай ичкиси келгенине байланыштуу дайыма эле барсам эле айта берет: качан үйлөнөсүң? Прямо эфирге Instagramдан кирсең: "Абы сен үйлөнөсүң, жерге тиесиң" дейт да. Анан кийин ошо эркектигин бир көрсөтүп элге үйлөнүп атам буюрса. Кут болсун, келиңиз. Рахматчы. Сага да болсун, Буюрса, жубайыңыз кайсыл жактан болот? Кайсыл жактан кулунат? Мен эми алиге издеп жүрүп Ноокаттан таптым. Ноокатта Ошко күйөө болуп атам, Ноокатка күйөө болуп атам. Ошол өзү ал кыз Бишкекте жашайт. Бул жактан таанышып, Кудайым буйрса ошол. Аял алсаң Ноокаттан, кыйналбайсың Оокаттан. Ушул сөзгө канчалык деңгээлде ишенесиз? Эми укатын жеп көрө элекмин, тамагын жеп көрө элекмин. Эми Кудайым буйрса, мен ойлойм, мен бактылуу болуп, бир Кыргызстандын келечегине жараган бир мыкты инсандарды өстүрүп, чоңойтуп, Кыргызстанга кызмат кыла турган жаштарды өстүрүшкө бизге да Кудайым буйрса аракет кылабыз деп баш кошуп атабыз буйрса. Мен ойлойм, жакшы болот деп. Ошол башка тамагын жеп көрө элекмин, пока чайын ичип көрө элекмин. Таанышканыңыздарга 5 ай болду. Таанышканыбызга 5 ай болду. 5 айдан бери мен Москвада жүргөн үчүн келем, жолугуп коюп эле кайра кетем. Ошентип эле. Анан бирөтө өзүм жаным эле алайынчы дедим да. Кыйналып кетип келе бербестен. Эми той качан? Той буюрса 30-июнь деп атабыз. 30-июнга белгиленди тоюм. Кудайым буйрса, сиздерди да күтөм, баарыңыздар. Ошол. Анан жакшы, багы жакшылыктын эрте кечи жок деп коет да. Сөздөрдө жакшылык эрте болгон жакшы. Мына үйлөнгөнү турасыз, эми артыңыздан Абдулла деп ээрчиген кыздар кантет болду экен? Эми ошо кыздарга айтам да, сабырдуу болгула депчи. Сабырдуу болгула кыздар. Азыр бүгүн аны кылбадым Instagramгачы. Айтпадым мына үйлөнүп атам депчи. Десем эле кыздар кирип алып эле бир-бир комментарийлер жазып атат да. Анан кийин эми кыздар, мен баарыңарды ала албайм да, чынбы. Бирөөңөрдү эле алам. Бирөөңөрдү тандадым го. Болду, кана сабыр кылгыла. Кыл дейсиңер. Эмне кылайын эми, чынбы, мен бирөө болсом дейм. Тамаша эми, ар кимдин өзүнө жараша эми. Кудайым жолуктурган кыз менен бактылуу болот экен да. Эми калгандары эми жанагы менин ырларыма кызыккан кыздар, вайндарыма, жүрүшүмө, турушума кызыккан кыздар болушу мүмкүн. Эми алар деле тура чөнөт деген ойдомун. Алар силер дагы бактылуу болгула, эртең эрге тийгиле андан көрө. Жүрө бербестен. Ошо дагы Жалал Абадтын бир краш баласынан айрылдыңар да, короче. Ноокаттын краш кызын алып атабыз, буягын сурасаңар. Анан кийин Ноокаттын краш кызын алып атабыз деп калдыңыз. Жубайыңыздын кайсыл сапатын бааладыңыз? Жубайымын балаган сапатын мен негизи алиги көчөдө көп жүрөм да. Түндө эле башка жакта жүрөм. Анан кийин эң негизгиси мен ушинтип жаштыгыман эле эмес, ушул вайн тартып ырдап баштагандан кийин эле нет кылчумун да. Мен аялым ушундай бир Instagram тармагына, ушундай бир шоу жагына кызыкпаган болсо, эртеңки мындай балдарга жакшы тарбия бере турган болсо, эртең мен менен тең болуп алам. Салам алейкум, ребята деп жүрбөсүн деп. Ошондо нет кылдым эле, Кудайга шүгүр. Ошол буюрса келинчегимин балаган сапатым аябай ыймандуу кыз, эң аябай ыймандуу, жакшы кыздардын бири, оронгон, ислам динин бекем кармаган кызга буюрса үйлөнүп жатам. Ушул суроо негизи көп баягы билдирүүгө келген суроолордун бири да. Ушул артисттер багы кыздар менен көп жүрөт дагы, андан соң эле бир жол кийген, же болбосо хиджаб кийген кыздарды алат. Эмнеге дейт да? Мен жооп берип коем, артисттердин көпчүлүгү деле жооп бере албаса керек. Биз кыздар менен жүрбөйбүз. Кыздар биз менен жүрөт. Ауф. Анан кийин жок. Анын эң негизгисичи, эми артист эле баары эле ойлой берет да, биз депчи. Анан мен силерге айтып коеюн достор.
Бизе деле жүрөк бар да, бизе деле иман бар, бизе деле Алла деп биз эл менен иштешебиз, элге жакшы нерсе тартуулайбыз. Анан кийин Кудайым деле эми ниетиңе жарашасын берет экен. Эң негизгиси жүрөк, көңүл таза болсо, Кудайым тазасын жолуктура берет. Анан кийин ошол. Бирөөнүн көзүн ойгон жокпуз десең. Жакшы. Буюрсанда жакшылыктан жолугабыз. Эми унаңызга айталычы. Айдаганды билгенден кийин оңдогондо биш керек дейт да. Буга көз карашыңыз кандай? Көз карашым нормально эле. Эми алиги керек болсо, же бир нерсе болгонсо, бузулуп кала турган болсо, ондошко деле аракет кылам, бирокчу. Бирок мен көп деле түшүнө бербейм да. Тиги бир кызык оно болбоду. Айтып беребиз, машина тап калдым, жанагы BMW менен жүрөм. Бишкектен Жалалатка жолго чыктык да, анан Көкбелге барганда Токтогулдан өтүп, Көкбелге барганда машинага мындай ямага түштү дагы. Карданы, масляный насосу, поддону сынып кетпеди, прикинь. Анан болду уже машина пышты. Анан бул жакта Кыргызстан ондай албайт экен. Ошол жерден 18 миңге трал менен Жалалатка алып бардык. Анан ал жерден апаралы РСС КамАЗга жүктөдүк да Бишкекке алып келдик. Бишкектен алып келип туруп, Бишкектен тралга жүктөп Москвага апардым. Москвага апарып ондотуп туруп, шаар сатып бердим. Канчага кетти, басы түштү? Басы түштү, ооба, 1 миллион 200 миңге. 1 миллион 200 миңге саттым. Негизи өзүңүз канча алдыңыз эле? Мен өзүм 1 миллион 800 миңге алганмын. 1 жыл айдадым. Анан кийин эми айтып атпаймынбы, BMW-ны көпчүлүгү айдай албайт. Көпчүлүк интерес эле жок да. Көпчүлүк деле кызыкпайт да, достор. Аябай запчасттары кымбат болгондуктан, ошол машинаны ондотконум өзү эле 385 миң рубль кетти да, ус акысы менен. Анан кой дедим, андан көрө чыгышына сатайын дедим дагы. Ондотуп туруп саттым дагы, ошол. Ошол унаңызды көрүп аткандар азыр ушундай окуя болуптур чын эле. Ошондо точно ошондой болгон. Аны тиги байке деле имчүрөт. Ал деле мен алгандан кийин бузуп, 380 миң пулум кетти деди. Ой, чындап. Колдон колго өтүп отуруп арзандады. Колдон колго өтүп туруп арзандады. Ошол. Эми. Анан мунун аз көлөмү канча дедиңиз, объему? Мунун объему 2 эле, объему 2 эле ошол. 100-үнө 8-9 литр ичет. 100-үнө ошол. Азыр мисалы баягы күйүүчү майдын баасы асман чапчып турган учурда сиз буга азыр майды кайсыл жактан каражат таап коюп атасыз? Атамбай. 120 кой бар дейм. Тамаша, мен өзүм иштейм. Мен ошо Москвадан таап келген рубльдарым бар да. Ошолорду бияка алып келип алып иштетем, бияка алып келип иштетем. Ошол. Эми билбейм, эми сүй дегенде пул табат келсин, по-любомчу. Аяктан болбосун. Ошол эле. Сүйүү дегенде акча табабыз деп калдык да. Анан сүйүктүңүз үчүн атайын Москвадан канча жолу учуп келдиңиз? 3 жолу эле учуп келдим. Анан калган малда өзү 1 айда 1 келип кетип турам. Бул жакта деле мен кичине бир үй алайын деп ошого аракет кылып аткам. Жакшы. Анда мындай кылалы. Биз калган майыбызды унаңыздын ичине уланталы. Кеттик. Мына блогерликтен сырткары сиз ырдап дагы жүрөсүз, ырда жазып жүрөсүз да. Өзүңүзгө таандык канча ырыңыз бар, канча огонуңуз бар? Өзү жалпысынан азыр биз 30га жакын ыр жаздым. Мунун 20тасын аяктан бияктан которуп ырдап атам. Анан калган 10 та ырды өзүбүзгө таандык ырлар бар. Анын ичинен өмүр деген ырларыбыз бар, келчи гүлүм деген ырларым бар. Анан эң негизгиси эми али биз которуп ырдаганда деле прям али бирөөнү ырдаганда деле сразу өзбекче ыр болобу, мындай арменче ыр болобу, башка ырлар болобу, ошо болушунча эми кыргызча кылып ырдаганга аракет кылабыз да. Себеп дегенде жакшы ырлар, мааниси бар ырларды ошо кыргыздар деле уксун кыргызчасын депчи. Бизде деле көпчүлүк түшүнбөйт да башка тилдердичи, ошон үчүн. Анан эми мага эң эле ырчылыкка биринчи мындай кадам таштаган ырым Сагындым сени деген ырым болгон. Али көңүл чөктү жаман деген ырым. Андан кийин эле андан өтүп эле 1 жылдан кийин анан жаман кыз деп биз биринчи жаман кызды Ильяс Кудретов ырдаган. Бул өзү негизи иранча ыр эле. Андан кийин өзбектер ырдады, өзбектерден кийин Ильяс Кудретов байкем ырдады. Андан кийин эле достор экинчи кылып туруп мен ырдадым. Ал ыр дагы бизге үчүн аябай ийгиликтүү болду, жакшы ыр болду, зор ыр болду. Анда келиңиз сизден ошол бир чыгарманы сураналы. Ошол, достор, кыздар, кабыл алыңыздар, сиздер үчүн плохая девушка, жаман кыз деген ырыбыз один раз только для вас болсун. Бир кыз барың жаман барың билесиң, ошол кызды мен айдай көрөмүн. Жылдыздар азайып таңым атканча, мен бул жаман кызды ойлой беремин. Жанына барамын, күйүп барамын, дүйнөнү чекеге сүрүп барамын. Жамандыгын билип туруп барамын, мен бул жаман кызды жакшы көрөмүн. Мону карасаңар, жанакы кыз жүрөгүмдү кылды орукчан,
кандай сонун ага жолуккан жаманым деп эркелетейин жарым болчу аппак жолукчан ой макул дечи жаным берейин эстеп сени ойлой беремин көзсетки жакшы дебейин жаман кызды жакшы көрөмүн. Бале азаматсыз кол чабуулар болсун өзүбүзгө. Блогерлик жакшы экен же болбосо ырчылыкпы? Эми мага билинбейт, экөө тең эле жакшы. Мени көпчүлүк эл блогер деп тааныса, жарымы ырчы деп тааныйт да. Анан жарымы абу деп тааныйт да, жарымы күкү деп тааныйт да. Мен тиги вайндарым бар эле го, күкү, дүкү деп бир-бир кылганча. Ошолорду ар кыл эми. Бирок жакшы. Өзү негизи жакшы сонун. Өз мен жаштыгымда ырчы болом деп ниет кылат болчумун. Кудайым буйруса, ниетибизге секин акырындан аракет кылып атабыз. Азыр байкашыбызча караганда ремень таган жоксуз. Ооба. Шерп дегенде так дебе деген го дейм. Тамаша эми биз алиги ремень тага турган жерде эмеспиз да. Анан азыр мындай нерсе актуалдуу билесиз өзүңүз. Азыр бул биздин берүүбүз чыккандан кийин майы кызматкерлер көрөт. Анан көрүшсө, абу ремениң тагып албапсыңдар деп коет, комментарийге жазып коюшат. Же болбосо эртең жолукканда интервьюну жакшы берипсиң абу деп коюшат. Алиги таза пактадан тигилген килем эмес, негизичи. Мен тиги майы кызматкерлеринен коркуу, үркүү деген деле нерседен коркпойм. Эгер айып мен өтө турган болсо, мен жооп берем. Унааларым көп деп калдыңыз. Анан сиз үчүн унаа статус береби? Мен үчүн эми эң негизи машиналар статус деле бербейт. Эгер мага машиналар статус бере турган болгондочу, мен Кыргызстанда жок машина алмакмын да. Карыз болуп болсо делечи. Бирок мага эң негизи комфортный болсо, бара турчу жериңе батыраак бара турган, жакшы бара турган машина болсо эң негизгиси ошол. Азыр Love Story тартып жүрөсүз, анан убакыттын тардыгына карабай келип берип отурасыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз анда ар бир биздин коногубузга эркин микрофон беребиз. Антан сизге эркин микрофон. Рахмат чоң барыңыздарга, урматтуу кыргыз элим, ушул Супер KG'нин жалпы көрөрмандары, урматтуу достор, Кудайым буйруса барыңыздарга чоң рахмат. Мен ойлойм барыңыздар комментарийге аябай жакшы калоо тилектер жазасыңар деген ойдомун. Лайкты басыңыздар, бири-бирибизге колдойлу. Бизди өзүбүз колдобосок биздерди келип дуңгандар колдобойт да. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ушул берүүбүздү Супер KG YouTube каналынан көрө аласыздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.